7 глава. Кызыктырып бизнеске чакыруу системасы. Структуралык план. Орто эсеп менен 60-90 мүнөт болот. Биз бизнес партнер болчу адам менен кезиктик. Даярдоо этабы. Биринчи кадам. Глобалдуу проблеманы коюу. Сиз азыр эмне менен алектенип атасыз? Ал 5 жылдан бери областтык ооруканада лор врач болуп иштеп атам. Сиз нормально эле төлөйбү? Ал кайдан нормально эле болсун? Айтасың да. Сиз башка жумуш караштырып атасыңбы? Ал азыр эмнени тапмак элек, баардык жерде эле бирдей. Сиз сен көп акча иштеп тапкың келеби? Ал ооба. Экинчи кадам. Прививка. Сиз мен билем кантип сенин проблемаңды чечсе болот. Кантип көп акча тапса болоруңду билем. Ал кантип? Сиз бизнес эмилимдин жардамы менен. Мен өзүм азыр серьезно заниматься этип атам. Ал возражать этип баштайт. Сиз возражение менен иштебейсиз. Биринчи этапка өтөсүз. Биринчи этап. Каалоо будильниги. Же бир нерсени өзгөрткөндү каалайсыңбы? Орто эсеп менен 20-30 мүнөт болот. Биринчи кадам. Метод ачкыч. Сиз эгерде сенде айына алып турчу $1000 кирешең жана бош убактың болсо, сенин жашооңду эмне өзгөрөт? Ал мен буга ишенбейм. Сиз эмнеге ишенбейсиң? Во что не веришь? Дейт. Ал ошо силердин эмилимиңерге. Сиз аны койчу эмилимди. Эмилим жөнүндө унуталы. Ал жөн гана метод. Эгерде сенде айына $1000 киреше жана бош убакыт болсо, эмне өзгөрөт эле сенин жашооңдо? Ал эмне өзгөрөт эле? Баары өзгөрөт. Сиз конкретно эмне? Ал жооп берип турат. Сиз конкреттештирип турасыз. Же сиз сенде айына $1000 доход жана бош убакыт болсо, сенин жашооңдо эмне өзгөрөт эле деп сураганда, ал мен буга ишенбейм деген ордуна башкача айтышы мүмкүн. Мисалы, ал менин кошунам иштеп көргөн, ал иштей албай койду, же любой башка возраженияны айтышы мүмкүн. Сиз демек сиз буга ишенбейм деп айткыңыз келип атабы? Ал ооба. Сиз эмнеге ишенбейсиз? Ал ошо силердин эмилимиңерге. Сиз эмилимди жөн эле койчу, унуталчы эмилимди. Ал жөн гана метод. Эгерде сизде айына $1000 киреше жана бош убакыт болсо, жашооңузда эмне өзгөрөт эле? Андан ары ошол эле схема менен. Ал жооп берет, сиз конкреттештиресиз. Балким адамдын каалоосун ойготконго ушул метод жетиштүү болушу мүмкүн. Бирок ал балким бир аз убакыттан кийин айтышы мүмкүн. Мунун баары жакшы, бирок мен баары бир буларга ишенбейм деп. Анда сиз экинчи шагга өтөсүз. Экинчи кадам. Метод картинки счастья. Шаблонду пайдаланып, бир нече картина тартасыз. Биринчи. Карачы айлананы. Азыр канча нерселер пайда болду? Экинчи. Кантип элесең эч качан? Үчүнчү. Элестетсең? Төртүнчү. Ошондо сен эмнени сезет элең? Бир нече картинаны тартып жана адамдын каалоосу күчөп калганын байкаганда, үчүнчү кадамга өтөбүз. Метод жаңы реалдуулук. Сиз айтсаңыз деп туруп, пулемет менен аткандай болуп, көп суроолорду катары менен беребиз. Чындыгында кандай жашаганды каалар элең? Балдарың үчүн чындыгында эмнени каалайт элең? Сен кайсы жерлерде болгонду каалар элең? Кандай сүйүктүү иш менен алектенгенди каалар элең? Башка адамдардын сизге кандай мамиле кылганын каалар элең? Андан ары ушул суроолордун биринен кийин токтоп каласыз. Мисалы, биринчисинен кийин. Мисалы, айтсаң, сен ички сезимиңде чындыгында кандай сезесиң? Чындыгында кандай жашаганды каалар элеңиз? Адам жооп берет, сиз конкреттештиресиз. Биринчи этапты бүттүк. Сиз адамдын каалоосун ойготтуңуз. Эми мүмкүнчүлүктөрдү көргөзгөнгө жакшы подход кылыш керек.
Экинчи этапка өтүш үчүн призыв внимания методун колдонобуз. Сиз айтасыз. Сен чындыгында эле жашооңдо азыркы биз айткан өзгөрүү болгонун каалайсыңбы? Сен чын эле каалайсыңбы? Адамдын биринчи опытта жүргүзүп атканда билип алган бир нече конкретный каалоолорун айтып чыгабыз. Ушулар чындыгында эле сиз үчүн маанилүүбү? Ооба дейт. Сиз балким анда сиз чын эле мен эмнелерди айттым, ошолорду көңүл коюп угасыз. Балким бул кокустук эмес, балким бул сиздин шанс. Адам сизди укканга макулдугун берет. Анан экинчи этапка өттүңүз. Экинчи этап. Бизде мүмкүнчүлүктөр барбы? Биринчи кадам. Бизнестин мүмкүнчүлүктөрүн көргөзүү. Биздин максат MLM бизнесинин жардамы менен ал өзүнүн каалоолорун ишке ашыра аларын көргөзүү. Структура. Биринчи. Бизнес, компания, продукт. А. MLM бизнесинин артыкчылыктары. Б. Компаниянын жетишкендиктери. В. Продукциянын сапаты. 3 пункттун баары так жана кыска. Экинчи. Бизнестин мүмкүнчүлүктөрү. Адамга эмне аларын жана ал үчүн ал эмне кылышы керектигин көргөзүү. А. Продуктуну скидка менен алып аткандагы экономия өтө кыска. Б. Розничная прибыль. Өздүк сатуудагы киреше кыска. В. Организацияны куруудагы доход. Четко, пошагово. Желательно 3 кадамдан көп эмес. Адам кантип $1000 жетерин чийип көргөзөбүз. Г. Карьера. $2000 ашык киреше. Бонустар, премиялар. Кыска, спокойно, өтө ашыкча мактабай. Үчүнчү. Адамга кандай поддержкаларды көргөзөсүз? Сиз, үстүңкү спонсорлор жана компания. Сабактар, акциялар, моралдык поддержка жана башкалар. Адам сизди угуп, возражать этип баштайт. Экинчи шаг. Возражение менен иштөө. Эми иштешкенге кыйла жеңил болуп калган возражение менен иштешебиз. Себеби алардын каалоолору ойгонуп калган. Адамдын кызыгып калганын көрсөк жана ошол эле убакта анын менин колуман келеби деген күмөн санаганын көрүп, 3-этапка өтөбүз.